Assalamu alaikum kırgız elим, assalamu alaikum таластык туугандар. Чогулуп атканыбыздын себеби Баткен окуясы боюнча чогулуп элек. Баткенде болуп аткан кырдаалга карата ушу талас элинин атынан бир аз бир Алланын ыраазычылыгы үчүн бир муң жардам жөнөтөйүн деген тилектебиз. Ошон үчүн баарыңыздарды, таластык туугандарды чакырып берет элек. Ушул жерге Талас шаарында жайгашкан музыкальныйдын астында бүгүн эртең муң жардам чогулат. Кимдин колунан эмне келет? Колуңуздардан келсе, ушу Алланын ыраазычылыгы үчүн жардам берип кетиңиздер. Баткенде бір туғандарға сіздердің аманатыңыздарды түзден түз жеткізіп берелі. Продуктыңарды қолдан келген жардамыңарды тыштап кете берсеңіздер болады. Бұл жерде комиссия түзілді, бүт комиссияна бары тапшырылып, азыр чоң жүк ташуучу машина даярданды. Буюрса, ошол жүк ташуучу машинаны буюрса бүгүн кечке пландап атабыз, бир машинаны жөнөтүп жүргөнгө. Туғандар кайдыгер карабай, былтыркыдан дагы быйыл акыбал чынына оор дейт. Былтыр канча үй бүлө жабыркаса, быйыл адам 3 эсе көп деп атат. Ошон үчүн туғандар көп пикирде көрө болот. Бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, өз үстүнө ошо Бордош Баткен элине жардам берип коелу. Ошо сиздердин баарыңыздарды кол сунуп жетишиңиздерге биз өтүнөбүз. Az ынтымакта биринчиликте Аллах Тааланын жардамы менен ошо апаттан баарыбыз чыкпасак болбойт. Алга Кыргызстан иншалла Аллах Тааланын бисми менен эч кандай коркпойбуз. Бардык нерсеге даярбыз. Бардык жардамга, бардык муктаждарга жардам беребиз иншалла. Даярбызбы иншалла? Даярбыз. Коркпойбуз. Азыр дагы мынакей таң атпай балдарыбыз чогулуп, бул жерге штабты ачып, биз жергиликтүү бийлик менен биргеликте иш алып барышып атат. Бул биздин жигиттерибизге терең ыраазычылык. Тилекке каршы азыр ситуация жакшы эмес. 127 000 киши эвакуация болуптур Баткенден. Ошо кишилердин гуманитардык муктаждыктарын чечүү биринчи маселе болуп турат. Мынакей эртең мененки саат 11-де онлайн кеңешме болду. Министрлер кабинети менен ал жерде ушундай установка берилди. Биринчи кезекте Кудайга шүгүр, азыр биздин мат резерв деген түшүнүгүбүз бар. Мат резервде бардык продуктлар бар, бардык нерселер бар. Болгону ошол республика боюнча бир счет ачылды Айылбанкта. Ошол счетко акча которсоңор, жардам ошол жактан болсо деген сураныш болду.